Мындан тура bir апта мурун 20 декабрда Улуттук банк доллардын жетишсиздигин жабуу үчүн 87 миллион доллар чыгарганы белгилүү. Bir жума өтө элек 87 миллион доллар кайда? Банктарга барсак, жок. Акча алмаштыруу жайларга барсак, жок. Доллар бар экен, доллар ала албайт. Доллар жок го. Доллар барбы? Доллар жок. 86-50ден сатабыз деп жазып коюптурсуңар, туурабы? Бирок доллар жок болуп атпайбы силерде? Доллар жок болуп атат азыр. Клиенттер бизге доллар алып келбей атат да. Ал эми көмүскө базарда доллар саткандар жайнайт. Болгону расмий курстан кыйла жогору. Суроо жаралат. Улуттук банк чыгарган миллиондогун долларлар расмий базардабы же жогорку курс менен көмүскө базардабы? Моссовет деп аталып калган акча базары өлкөдөгү эң уникалдуу көргөзмө борборго айланды. Көргөзмө борбор дегеним себеби анткени могу стендтерде жазылып турган доллар боюнча курс жөн гана көргөзмө. Бул курс менен биринчиден бир жарты доллар эч ким сатпайт. Ар кандай текшерүү келип калбасын деген ойдо баягы бир 100 доллар, 200 доллар сатып коюшат. Мындай текшерүү келип калса. Же текшерүү болуп калышы мүмкүн деген шек менен сатса. А негизинен бул курс менен доллар Кыргызстанда эч ак жок. Албетте, мунун баары жеткени башламандык. Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо бар. Анын 13 пунктунда жазылып турат. Нак чет өлкө валютасы болгон шартта маалыматтык стендтерде банктын алмашуу бюросунун микрокредиттик компаниялардын адистештирилген финанс мекемелеринин колунда болгон чет өлкө валютасынын бардык түрлөрү боюнча сатуу жана сатып алуу курстары боюнча так маалыматтар чагылдырылууга тийиш. Демек, акча алмаштыруу жайлары долларды канчадан сатып жатса, ошол так маалыматты сыртына жазышы керек. Бар болсо бар, жок болсо жок. Андан ары, нак чет өлкө валютасын улуттук валютага сатып алуу жана сатуу ачык келишим принциптеринин негизинде чет өлкө валютасын сатуу жана сатып алуу курстарынын маалыматтык стендтеринде көрсөтүлгөн курсу боюнча ишке ашырылат. Алмашуу операциясын жүргүзүү мүмкүн болгон шартта чет өлкө валютасын сатып алуудан же сатуудан баш тартууга жол берилбейт. Демек, стендте көрсөтүлгөн сумма менен гана алып сатышы керек. Анан стендке долларды баланча курс менен сатам деп жаздыбы, демек ал сатканга милдеттүү. Анткени ал стендке жазуу менен доллар сатканга шарты бар экенин көрсөтүп жатат. Эми дал ушул мыйзамдын аткарылышын жана бир жума мурун Улуттук банк сатка чыгарган 87 миллион доллардын рынокто бар же жогун текшерип көрөлү. Салам алейкум. Доллар бар экен? Калбай калды? Бул 86-73-төн жок азыр. Иә. Жок, бул атайын тартып атпайбы, мени тартып атпайбы бул. Анда бул жакта камера турат, тартпайын койгон. Бул сизге иштейт, бул мага иштейт. Доллар барбы жокпу сиздерде? Азыр жок. Иә. Азыр жок, саттык. Анда тиги сентти алып коюшуңар керек го. Кандай алып коюшуңар керек? Биз келсе алабыз, сатабыз кайра. Азыр жок да турабы? Жок деп атпайсызбы азыр? Демек, стендте турбаш керек да анда. Доллар жок болсо сизде. Болгондо кайра илип койсузда. Каяктан билесиңер, сендер туруш керек, турбаш керек. Азыр келсе, сразу эле алып туруп, кайра эле клиенттен алып кайра. Жок, мындай да, мыйзам боюнча Улуттук банкта ошол жака 13 пункту бар. Жок, ал жакта эмес, силер сатып атпайсыңар. 13 пунктунда. Мындай эле работник бул жерде. Аха. Мен эч нерсе решать этпейм, ошол жака бар. Мыйзам боюнча мындай да байке. Биринчиден стендте так маалымат жайгаштырыш керек. Доллар канчадан сатып атсаңар ошол баада. Экинчиден стендте турдубу, демек силер доллар сатышыңар керек. Анткени силер баш тартканга тыюу салат да ал мыйзам. Мен бул жерде эч нерсе чече албайм, мен мындай эле работник. Салам алейкум. Доллар бар экен байкес? 87-50ден. 87-50ден? А эмнеге андай? Доллар жок. Жок, барбы же 87-50денби? Иә. Жок экен. Биринчи 87-50ден деп едиңизби? Иә. Жок доллар дейт. Жок, 87-50ден деп айтпадыңыз байке. Жок дейт. Койгонум ушунчу. Ой, байке. Жок дейт доллар. Бул запись болуп калды да азыр эми. Кантип сөзүңүз тамас? 87-50ден. Эгер доллар жок болсо, анда байке тетик стенд алышыңыз керек болуп калат да мыйзам боюнча. Иә. Рахмат.
бар жоқ. Азымнакей. О, Исақ деп тұрған жерге кірдік. Бірінші 87-50-ден деп айтып алдық, камераны байқалысты. Анан 86-73-ден деп сатылды. Азыр алған тапты стендті. Алас байка стендті? Абайт екен байке? Доллар негіз бар екен? Иә. Доллар бар екен? 201 кишиге. Иә. 201 кишиге. 200 доллардан бір кишиге. Рахмат. Саламатсыздар бе? Бұл жақ телеп бүттіңдер бе? Доллар бар екен байке сен? 5000 долларда керек болады кіреді. Қаншаға? 100 доллардай? 100 доллар бар екен қанша? Жоқ, алып кетемін да тастаймын. Мен рубль беремін да, сен оған доллар бересің. Бұл жақты тейлеп күтсеңер, мен сіздерге қайырлайын өтім, доллар бар беді. Бар бұл? Қандай дейсің? Доллар бар ба? Доллар жоқ. Доллар жоқ па? 86-73 деген доллар жоқ па? Доллар елдер алып келіп айтады да. Анда ол? Ел алып келсе болады да бізде доллар. Қақтан алады доллар. Азыр күчурда доллар жоқ екен тұрау? Азыр данный время доллар жоқ. Анда ол стенд алышыңар керек болып қалады қой? Жоқ, ол стенд алып қойшыңар керек болып қалады қой деймін анда. Неге? Андекені ол стендте сілерде доллар бар екенін дәлдеп тұрады да, көрсетіп тұрады да. Азыр өлшіп қойыз анда. Тура, молодец байке. Мыйзам бойынша ушундай. Саламатсыздар бе? Доллар бар екен, доллар алады екен. Доллар жоқ па? Сейчас я перезвоню. Доллар жоқ па? Тиги сырттан стендте жазып тұр ғой. Даже трат это онлайн перевод. Онлайн? Онлайн перевод. Мен ұлттық банкта мыйзам бар да, 13 пунктында андай эми онлайн перевод деген түшүнүктөр жок да. Ал жерде сыртта стендте жазылып турабы, долларга сатканга мүмкүнчүлүгү болсо, демек сатыш керек деген эле жер турат да ал жерде. Онлайн перевод жок. Силер ошол мыйзамды бузуп калат экенсиңер. Сейчас такая ситуация, в каждом банке разрушены вот это. Вот положение можете прочитать, пожалуйста. Эми бул силерде ички мыйзамыңарда турабы? Это у нас. Силерде, э? Саламатсыздар. Биз ютуб канал. Жок, бул жерде мүмкүн да тапкан жок. Не болду? Это банк. Түшүндүм, бирок ком элде калып Жоқ, бұл коммерческая тайна. Банковская тайна. Тартқанға болмайды. Кайда элде банковский тайна турат? Закон бойынша. Мени тартуудат, менде банковский тайна жок. Банктың ішінде тартқанға болмайды. Биякта Сіз кишилер кімсіз аласыз? Ақша мен биякта. Макул, жүргүз бияктан жооп бериңизчи. Мынакей, могул 13 пункт байке мынакей. Нак чет өлкө валютасы болгон шартта маалыматтык стендтерде банктын алмашуу бюросунун, кыскасы микрокредит компаниялардын курстары боюнча так маалыматтар чагылдырылууга тийиш дейт. Могул сизде эгер жок болсо, значит силер так эмес маалымат чагылдырып атасыңар да бияка. Ал биринчиси. Тагы эле маалымат. Жок да силерде доллар байке. Доллар айтып атабыз да, биз бияка доллар жок деп жаза алдык. Алмашуу операциясы мүмкүн болгон шартта чет өлкө валютасын сатып алуудан же сатуудан баш тартууга жол берилбейт деп турат. Ошо мүмкүн болгон, бизде мүмкүн эмес, анткени доллар банкта жок. Мүмкүн же мүмкүн эмес экенин кантип билет сырттагы адам? Могу стендтен билет. Кирип сураса болот. Могу стендте силерде мүмкүн болгон шарт экенин далилдеп турат да азыр, стендте бардан экен. Бул информационный характер келсе, клиенттер адистерибиз түшүндүрүп берет. Эч кандай жашынып жок бияк. Силер сырттагы адамдарга доллар бар экенин түшүндүрүп атасыңар. Могу мененчи биз доллар сатабыз, бизде доллар бар дегенди түшүндүрүп атасыңар. Безналичный саткан, безналичный. Кантип түшүнөт сырттагы адам? Ой, кирип сурайт. Буякта жаз. Эми ар бир кишини урап атпайсыңар, кирип сурап. Ол рыноктун бардыгына кирип сурап чыгыш керек да. Могу сырттагы стенд бул жон гана көргөзмө борбор болуп атат да бу жерде. Музей бар го, ошонун айырмасы жок болуп атат. Айырмасы жок. Бардыгында жок доллар азырчы, бардыгында жок. Башкаларга айта албайбыз, бизде азыр. Мен силерди конкретно алдым, силерде дагы жок. Жооп беребиз. Силерде дагы жок, көргөзмө борборда Бул доллар менен башка валюталар менен информацияны. Башкалар тура берсин доллар боюнча. Доллар боюнча кирип жооп беребиз. Требованиясы бар да. В любом случае информация болуш керек. А буну эси азыр алып салсак, эртең Нацбанк келип айтат так. А гана общественный мындай
информация общий доступный болуш керек да, туурабы? Жок, байке, кандай Сен информация? алып сал деп атпайсың, мен алып салсак азыр. Жок, азыр Асылым келип айтат Жок, да. байке, бери келсеңиз, келсеңиз берге. Келсеңиз. Это дом рюкзаки. Могу курс менен доллар барбы, жокпу силерде азыр? Безналичный бар, безналичный бар. Бул жерде безналичкени айтылганбы, айтылган эмеспи? Айтылган эмес. Түшүндүрүп берет деп атпайбы бул киши? Ошон Түшүндүрүп үчүн берет. мен ошол маалыматты коомго жеткизгим келип атат. Могул жакта турган стендтердин бардыгы көргөзмө. Анткени доллар жок бул курс менен. Булар накталай эмес деп айтып атышат азыр. А сыртына болсо мынтип долларды могу курс менен жазып коюшкан. Силердин улуттук банк айтабы ушинтип жазгыла деп. Мажбур түрдө. Доллар бар болсо жок болсо. Жок. В любом случае биз информацияны илишибиз керек да. Сиз мыйзамды түшүнүп алып талап кылсаңыз, биздин мыйзам талап боюнча Национальный банк информация обязан Бул маалыматтык жагы наличный болсо кирип сураса болот. Жооп беребиз. Эч жакшы Наличка жок. болсо сатылат. Наличка жок болсо это другой вопрос. түшүндүм, рахмат силерге. Түшүндүм, Жокпу? Калбадыбы? Андан могу стенд алып койбойсуңарбы? Иә. Качан аласыңар? Бүт тууралуу алып койсоңарбы? Анткени мыйзам бузулуп калат. Булар демек мыйзамды билет экен. Өчтүбү? Финка банкка кирсек жаңы эле доллар жок дешкен. Мыйзамга ылайык стендтен анда алгыла деген талапты уккандан кийин булар алышты. Мындай талашкан жок булар. Доллар акыбалбы? Өтө эле татаал болуп атат. Мен, например, өткөндө эле тоже үй сатып эметкенде доллар табылбай, ачык эле. Бир жумадай кыйналдым го дейм. Анан айла жок дейт, клиент менен сүйлөшүп сом менен чечиштик. Чечтиңер. Мо доллар сураганда ичинде эмне деп атышат? Башка курсты айтып атышабы, же эмне деп атышат? Жок, көбүндө мен өткөн мурунку жумада вообще таба албай койдум. Ачык эле. Өткөн жумада мен үйүмдү саттым. Сатып, ошо мага доллар керек болуп, кайра башка недежеме салыш керек болду да. Анан тияк запрос доллар кылганда мен да сом менен алып алгам да. Тиги киши сатымы алып аткан киши сом менен дегенден макул деп. Ошо анан азыр сураган жок. Азыр кетип баратып силерди көрүп калып, ошо доллар акыбалы эме болуп атканын эстеп Башка курс менен предлагать эткендер болду болгон жокпу? Башка курс менен мен жолуккан жок. Рахмат жок. Салам алейкум байке. Доллар бар экен? 5000 доллардай чыгабы? 5000 доллар чыкпайт, 200 доллар бар. 200 доллар? Только 200 доллардан сатасыңар же кандай бар? Жок, кассада 200 доллар бар. Болгон сатып атабыз. Болгон сатып атабыз. Занос жок да. Азыр 200 доллар мага сатсаңар ошо менен доллар түгөйт силерде. 86 канчадан сатасыңар долларды? 86-73, Анда 200 доллар 86-73 мага берсеңер, анда долларлар жок калгандан стенд алышыңар керек болот экен да? Стенд алышыңар керек болот экен да, мага доллар сатып атсаңар азыр. Неге? Киши кайра алып келсе сатабыз да. Алып келгенде болот да доллар. Алып келгенге чейин жок болот да. Жок, мыйзам боюнча силер стендте илинип турган баа менен уже доллар сатышыңар керек да. Жок, бизде доллар жок болгондо биз албайбыз. Стендтеги менен. Азыр мага 200 доллар бересиңер да азырчы. Анан алышыңар керек болот да. Жок, кайра занос болот да ал. Занос болгуча жок да силерде. Жок болсо деле турат да стендте. Мыйзам боюнча андай закон жок, стенд доллар жок болсо курс. 13-чү беренесин окусаңар, улуттук банкта сайтына кирип туруп. Стендте болгон сатканга мүмкүн болгон шартта баш тартууга жол берилет. Бар да, биз ошончо илинип турат да. Давай 200 доллар мага берили азыр. Так, эми силерде доллар жок калды ошондо, туурабы? Да. Эми стенд алышыңар керек болобу? Биз албайбыз да, байке, эмнеге алабыз биз? Анткени доллар жок да силерде. Эми доллар келет да, занос болсо келет да доллар. Качан келет ал? Мен билбейм да, билбейсиз да, может бир жумадан кийин туурабы? Азыр келет занос. 5000 доллар керек эле. 5000 доллар керек эле, барбы? Иә. Кишиге 200 доллардан не сатат? Каждый кишиге? Кайсы киши менен жазып турасыздар да силердики? 86-73. 500 доллар керек эле да жокпу? 200 доллар бир кишиге. Ошондой кылып ограничение койдубу же силер өзүңөр койдуңарбы? Ограничение койдум. Ким? Алыптыр стендин. Стендтерин алды. Булар анткени бири-бири менен байланышта болот. Журналисттер келгенин угуп,
Анан стендтерин алгандар алып баштады. Негизи ошол журналисттер келерин булар угуп, даярдык көрүп, не деп жооп берерин даярдаган күндө дагы акыбал ушул да. Эгер камерасы жок, жөнөкөй жаран болуп келип көрсөңүз, акыбал таптакыр башкача бул жерде. Өзүңүздөр көргөндөй, банктардан дагы, акча алмаштыруу жайлардан дагы жарытып доллар сатып алуу мүмкүн болгон жок. Улуттук банк сатыкка чыгарган 87 миллион доллар расмий базарда байкалбайт. Эми көмүскө базарды көрөлү. 15 миңден ашык катталуучусу бар. Бул группада күнү түнү дебей доллар сатылып эле жатат. Доллар бар бекен? Доллар бар, 5 миң доллардай чыгабы? Чыгат. Канчадан бересиңер? Ошо реклама жактан койдун эле. Рекламага 87-30 деп жазып турсуңар да. Ооба. 87 тоголок эле кылбайсыңарбы? Жок, болбой атабай. Доллар бар деген экенсиңер, ошого чалып аткам. Сатылып кетти, кече эле сатылып кеткен. Кече эле сатылып кеткенби? Дагы бир 2 миң доллардай жок беле экенсиз? Жок, кече 11 миң доллар сатылып кеткен. Өлкөдө акча базарынын көзөмөлдөө функциясы Улуттук банкта. Мыйзам бузууларды аныктап, айып салгандан башка доллар кымбаттап, олку-солку болгондо интервенция жасап, мамлекеттин эсебинде турган акчаларды рынокко чыгарат. 20 декабрда 87 миллион долларды сатыкка чыгарды. 6 декабрда 60 миллион доллар. 16 ноябрда 55 миллион доллар рынокко кое берди. Жалпылап айтканда жыл башынан бери 8 рет интервенция жасалып, 417 миллион доллардан ашык акча рынокко чыкты. Бирок жыл башынан бери эле валюта базары олку-солку ойдон турат. Көмүскө базар күн санап күч алып жатканын жогорку трибунадан да айтышты. Таблодо башка курсту жазып, элге башкача курста ито доллар алайын деп барса, доллар жок. Бул эмне элдин көзүн боеп атканбы? Муну мен себебин деле айта алам. Россия Федерациясында жана башталганда спецоперациясы. Бул жалпы долларды бизден алып кетип атат. Ишенбесеңер, могул жерде Алмазбек Акунжанович, ККМБнын өкүлдөрүнө айтыңыздар. Аэропортто ар бир сотрудник доляда отурат. Мешоктоп рубль келип атат Кыргызстанга. Каптап долларды алып чыгып кетип атышат. Бардыгы доляда. Чоң акчалар мамлекеттен чыгып кетип атат. Накталай түрдө. Вот именно ошо экономикага ушулар таасирин тийгизет. Эмне үчүн карабайсыздар сиздер аларды? Улуттук банкка катты жөнөтүп, чогуу биргеликте канча доллар сатылды, кайра эле жанагы инвентарса тиги бу деп долларды көчөгө чача бербестен ошол сыртка чыгуусунда караш керек. Мамлекетке кирген долларга, мамлекетке кирген любой валютага бөгөт коюлбаш керек. Чыкканга караш керек. Доллардын айланышынан көмүскө базардагы оюнчулардын канча пайда таап жатканы белгисиз. Бирок банктардын кирешесин БНС Финанс инвестициялык компаниясы эсептеп чыккан. Жалпысынан Кыргыз банктарынын 2022 жылдын январь-сентябрь айларындагы пайыздык эмес кирешеси былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 539% өскөн. Банктар 2021 жылдын 9 айында валюталык операциялардан 11 миллион сом таза киреше тапкан болсо, 2022 жылдын январь-сентябрь айларында 59 миллион сом пайда көргөн. Дээрлик 50 миллиард сомго көп акча таап жатат. Кимдир бирөөлөр акча базарынан минтип байып жатканда карапайым эл кымбатчылыкка туш болду. Анткени Моссоветке көргөзмөгө доллардын реалдуу эмес курсун илдирип койгондук бул өзүбүздү алдагандык. Анткени соода долларга байланган. 2022 жыл январдан октябрга чейинки аралыкта 8 миллиард долларга жакын товар өлкөгө сырттан ташылган. Ушул 8 миллиард долларлык товарды сатып алып келиш үчүн ишкерлер доллар издеп, кандай абалга кабылганын жогоруда көрсөттүк. Анан албетте, алар чыгымды товарга кошот, натыйжада кымбатчылыкка алып келет. Мисалы, кыймылсыз мүлктөрдү карайлы. House KG'деги жарыялардын анализин ала турган болсок, 2021 жылдын декабрында 105-сериядагы 2 бөлмөлүү батир 40 миң доллардын тегерегинде болсо, азыр тагы ушундай батирлер 55 миң доллардын тегерегинде.
2021 жылдын апрелинде 2003 жылкы Honda Fit $4300 болсо, азыр $6500. Жыйынтык 200 жарыянын салыштыруунун негизинде чыкты. Биз сиздерге көргөзмөгө илинген цифралар менен реалдуу турмушту көрсөтүп бердик. Саламатта калыңыздар.